1995 болом, Мырзеке айылынан. Ошо Мырзекеде окуя боюнча саат канчаларда болгон? Кайсы күнү? Кече күнү числосу бүгүнкү караганда 29 сентябрдан 29 сентябрдан 30 сентябрга караган түнү саат 3-тө мага Акыл деген досум чалып, досум мени Замирдин балдары уруп койду деп келди. Сону чалды эле, мен алдым. Азыр барам деп мен жолдон кетип атып, Халилхан деген досумду кошуп алып бардым. Барган жерге барсам, 5 досум менен Акыл, Элеман болуп турушту. Мен уруп койду деп. Барсам, үчөө тең кайыпкан, ичип алышыптыр. Алкоголь ичимдик ичип алыптыр. Мен Акылды алып кеттим. Ошол жердеги машинанын номерин билбейм. Nexia исимдеги машина. Ким деген машинасында? Эменики. Ошо эме Замирдин досторунуку. Замирдин досторунукунан өздөрүнөн сурам, таштап койгула деп алып кеттим. Замирден по-любому өч аламын. Ал мени жөн-жөн уруп койду деп кек сактап калды. Анан бул жерде мына да ошо силердин чырыңарга бир мына шайлоонун бир таасири барбы жокпу? Таасири жок, бул жеке биздин ортобуздагы, биз Замирди, Акылды экөөнүн ортосунда мындай ортосунда вражда болгон эмес, бир мектепте окуганбыз, илгертен бири-бирибизди тааныйбыз. Үстөмдүк кылып гана бир поколение өйдө окуган үчүн сен менин врачкамсың, мен сени урсам болбойбу деген ой менен гана ошол нерсе болгон. Шайлоого эч кандай тиешеси жок. 10:30-да, 22:30-да булар Акыл менен Замирдин келишпестиги болуп, биздин айылда братан ака деш керек да. Ошондо Акыл ака дебей койгон же братан дебей койгон айынан сен неге ондай болдуң, чоңоюп калгансың деп сүйлөшүп атышкан. Анан мага үйдөгүлөр чалып койгон. Үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, арака барганда ызыңдашып кетишкен. Мындай урушкан. Анан ошондой болгондо только тил менен сен мынантип коем, сен анантип коем деп бири-бирине сөгүшкөн. Анан аны Замир уруп койгон биринчисинде. Анан ал таарынып досторуна чалган. Достору кечирим сурап, мас болуп калыптыр Акыл. Бул мас болуп калыптыр, кечирип болгай деп Акылды достору алып кетип калган. Экинчи жолу саат канчада болду? Экинчи жолу урушканчы точно билбейм, причем кандай ошо. Анан мен ошондон кийин эле биз дагы тарайлып аткан Замирдин үйүнө апарганмын. Замир үйгө келем болду. Мас болуп калдым да. Мен ичкен жокмун. Сарлем жүрдүм. Анан мас болуп калдым. Ошондо жүрдүңөр, анан бирок окуянын тогуте жерине эсеңиз, кандай чыккан экинчи жолу кандай пайда? Үйүнө түшпөй койгонунан башталып атат да. Үйүнө түшпөй коюп, мен аякка тияка барам деп атат да. Ал Акыл чалып туруп, мен керек болсо үйүңө барам деп атат. Сен үйүңө барам деген үчүн ал эме кылган үчүн биз центр эмес, наоборот, мен обкомду айнап келип мал аксыйт деп. Анан биз мектептен чыгып аптекага барганбыз. Аптека жолдун аркы бетинде, ол бетине түшкөн. Анан не кыласың? Болсо мен кете берейин деп ого тарынмыш болуп машинаны айдаган 50 метрдей. Анан тияктан Акыл чыгып калат, задний видден көрүнүп калат. Анан экөө мындай уруш болуп биз 50 метр жүрүп кеткенбиз. Ошондо окуя кандай болду? Ошо бул түшүп эле дароо мушташып кетиштиби, кандай болду? Жолу эле мушташып кетишти. Замир машинадан түшүп эле турган ал. Биз жүрүп кеткенбиз. Биз кичине 50 метр жүрүп кеткенбиз, бактар жанында болчу. 50 метр жүрүп кеткенде Акыл чыкты, ошонун жанына келип калды, поворот бар эле, тал бар. Ошол жерден урушуп кеткенде эле тонна урушуп атат. Биз мушташтык деп ойлогон, мушту мененчи. Анан кийин барсак, Замир белин кармап калды, Замир мен кармадым. Акылдын колунда бычак бар экен, ага Бактияр асылып чыгып алганга аракет кылды. Мен Замирди машинага сразу басып отурдум, машинага басып барды. Машинага отургузуп, жаңы больницага өтө тездик менен бардым. Больницага бардым, врачтарга тапшырып коюп. Түшүнүктүү айтсаңыз, бул жерде мына шайлоого байланыштуу эч бир неме жокпу? Мен Республика партиясында агитатор болуп иштейм, агитация портерде жүрөм. Замирдин портери бар, портерде мен сүйлөйм. Бүгүн саат 4-тө же 5-те ушундай чогулушка чакырам. Анан ал баланын кайсы партияда иштегенин билбейм. Ол күнү партия жөнүндө сөз болгон жок. Айтсаңыз, урушуңуздун негизи себеби эмне себеп болду башында? Жерде түшүнбөстүк болуп кетти. Могул Замир деген аттуу жигиттен мас абалында келип мени койгулап жиберди. Ошо бул урушка саясий
баягы партиялардын эч кандай тиешелери жок. Жок, да? Мен эч кандай партияга чуркабайм. Эч кандай партия талашып, партия жөнүндө сөз талашып, конфликт андайынан чыккан жок. Айрым бир соц тармактарда сизде ошол бир партияга агитатор экен, маркум дагы агитатор экен, анан ортодо ошол шайлоого байланыштуу чатак чыккан деген маалымат таркап атат. Жок, бул жалган маалымат. Анткени булдай вообще болушу мүмкүн эмес. Себеби биз буга чейин Замир экөөбүз бир дагы жолугуп, бир дагы шайлоо жөнүндө сүйлөшкөн да эмеспиз. Бул жерде шайлоо вообще ни при чем. Бул жерде мен просто жана Элеман деген аттуу жигит менен мас болуп калды. Аны мен за рулем не хотел отпускать, жалгыз ошолго шерик болуп, машинаның акырын айда деп, шерик болуп барып, келебиз деген максатта гана барып калып атам да. А тиякта деген Замир кичине мас абалында келип мени түшүнбөстүктөн баягы окуучулук кездерди эстеп, сен менин братчикамсың, братамсың деген досторум көрчү, мени аябай койгулап жүрөт. Сен силейсиң деп. Сен силейсиң деп. Менден 1 жаш чоң да. А мен тиги айттым, ал окуп жүргөндө сиз деген братан деген темалар ол окуп жүргөндө биздин окуум бүткөнүбүзгө 4-5 жыл болду. Мен азыр 94 дос эле болуп калдык. Ошондой десем, а бул мурунку окуучулук понятия менен сен мен неге зама деп атасың, ошентип калгансың деп дагы койгулап салды. Ошондон улам чыжы болуп. Ошондон улам чыжы болуп кетти.